жаман көрбөңүздөр. Балбак Төлөбаев кайрылуу жасады. Жаңы жылдык елка боюнча, балаты боюнча 10 декабрда Кудай буйрса акырын символикалык турда балатыны күйгүзөбүз. Менин жеке оюм ушундай кыйын убакта мурункудай кылып площадьта мындай концерт уюштуруп салют аттырбайын деп чечтик. Концерт коеюн десем эле 4 миллион сом керек экен. Ошондуктан мындан биз отказ берип атабыз. Еще эпик ситуация оор болуп атканда балатыны күйгүзүп коюп эле ошондой шарт түзүп беребиз. Мурунку колдон келген мурунку жасалгалар менен эле жасалгалайбыз. Бул жолу бизди жаман көрбөңүздөр. Колубуздан келишинче акча коротпой жасалгалап, ошол акчаны экономдоп, андан көрөп башка пайдалуу нерсеге жумшасак деп ойлойбуз. Концерт бердирбейбиз, салют аттырбайбыз. Ушундай болгондо үчүн эми туура түшүнөт деп ойлойбуз. Ишкерди коркутуп, соода түйүнөн тартып алууга аракет кылган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ыкчам издөө иш аракеттеринин натыйжасында 25 ноябрь күнү 32 жаштагы 2 жаран кармалган. Колго түшкөн жарандар 2020 жылдын сентябрь айына жеке ишкерди коркутуп, Бишкектеги соода комплекстердин бириндеги түйүнүн тартып алууга аракет жасашкан. Ошондой эле ишкерди шаар четине чыгарып дагы коркутушкан деп айтылат маалыматта. Булак Назар Ньюс. Депутат Бекешев өкмөттү аралыкка окутуу боюнча бир чечимге келүүнү чакырды. Мына кафе иштеп аттага ачабыз деп атышат. Эми бүт жерде чындыгында көрө атасыз, Куран окутуулар ушундай эле болуп атат. Карантин жок болуп калды. Только мектептер, бала бакча жана университеттер иштей жатат да. Вот ошону дагы бир жолу карап койбойсуңарбы? Себеби көп эле ата-энелер кайрылып жатышат. Азыр айырма жок болуп калды. Биз так эле тияктан бияктан жолугуп жүрөбүз деп атышат да. Эми бир чечимге келиш керек да, же онлайн окутуу таптакыр болбой жатат чындыгындачы. Бир топ эле наразычылыктар болуп атат. Ушундай менен биз бара берсек, биздин балдарыбыз билимсиз болуп калат. Азыр жөн эле WhatsApp менен тапшырманы берет, WhatsApp менен карайт, кылдыбы же кылган жокпу. Ата-энелер кыйналышат, же жумушка бара албай, башкаларды сурап, мен баламды карап койсоң деп ушундай отурушат да үйдө. Эми бул туура эмес да, карап койгула. Себеби бизде карантин болбой калды таптакыр. Ачык эле айтыш керек да аны. Мына бүт жерде эл бири-бири менен мына жолугуп эле жүрөт да. Экинчи маселе, мен май айында бир топ депутаттар менен мыйзам долбоорду биз чыгардык. Контрактты төлөө боюнча азыр мына жеке менчик мектептер, бала бакча, университет ушундай эле алар жабык онлайн окутууну кылып атышат, бирок контракттар чындыгында ушундай эле баа менен калды да. Керек болсо кээ бир университеттер азыр бааны көтөрүп атышат да. Бизде курс доллары өстү, ошондуктан биз дагы контрактты көтөрүп атабыз деп атышат да. Эми чындыгында андай расход жок да алардыкы. Мисалы ошол эле бала бакчада продуктыга, мектепте ошол эле зданияны электричество ушундай кеткен жок да акча. Эми өкмөт мейли силер заключение отрицательный бердиңер да, мыйзам долбоорго. Бирок механизмди таппайсыңар. Бул дагы социальный взрывка алып барат да. Эми бул маселени президентти күтпөй, жаңы президентти күтпөй, шайлоону күтпөй азыр эле чечсе болот да. Ошондуктан сураныч, онлайн окутуу боюнча бир чечимге келгилечи. Экинчи болсо контракттык ошол эле төлөм боюнча. Рахмат. Социал-демократтар партиясынын өкүлү Темирлан Султанбеков Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырысалиевге кеңешчи болду. Бул тууралуу вице-мэр өзү Facebook баракчасына жазды. Темирлан Султанбеков менин келди. Мага кеңешчи болуп экөөбүз чогуу иштемей болдук. Шаарыбыз үчүн жакшы иштерди жасайлы деп пландарды түздүк. Буйруса жакшы иштерге күбө болосуздар. Карапайым элдин жашоо турмушуна аралашып эле тим болбостон элди көйгөйүн чечүү жолдорун табалы дедик. Алган билимибиз менен топтоп жаткан тажрыйбаларыбыз элибиз үчүн болсо деген ак тилегибиз бар. Калктын казынасына кол салбай иштесе болорун далилдеп беребиз. Элдин бизге болгон ишеничин актайбыз деп жазган Ырысалиев.